мекенге кошкон салымы. Балыкчы шаарындагы Зайракан Исаева атындагы номер 4-мектеп гимназиясынын мугалими Өмүркүл Карачева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгына ээ болду. Мугалим Өмүркүл Карачеванын келечек муунга билим берүүдөгү жасаган эмгектери мамлекет тарабынан бааланып, жогорку наамды президент Садыр Жапаров өз колу менен тапшырган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими болдуңуз. Сиз ошол награжденияга келип бериңиз деп чакырганда мен ушунчалык көпкө чейин ишене албай, бирок ыраазы болдум да эмнегедир. Президенттен сыйлыкты алып атканда ушундай кубанганды айтпаңыздар, чек жок. Өзү да күлүп жайнаган жакшы жигит экен. Анан ошол толкунданып алдым. Менин ушул алган сыйлыгым ушундай бир көптөгөн мугалимдерге чыныгы иш менен иштегенге үлгү көрсөттүм го деп ойлойм. Мындан ары ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген наамды алыш мен үчүн дагы шыктандырып, дагы бир жаңылыктарды колумдан келишинче аракет кылып иштегенге аракет кылам. Шаардын мугалимдери үчүн бул сыймык жана стимул. Мен эмнени айтып кетким келет, бул биздин жалпы жаш мугалимдерге дагы абдан чоң стимул болот деп ишенебиз. Ошондой эле бүт мугалимдерге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Өмүркүл Сулаймановнага бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Өмүркүл Карачева тарых, адам жана коом сабагынан мугалим. Ал бул мектепте эмгектенгенине 50 жыл болду. 50 жылдан бери окуучуларга кыргыздын тарыхын, маданиятын, түптөлүшүн, тарыхый инсандар, каада салты тууралуу билим берип келет. Мен ушул мектепке келгениме 21 жыл болду. Ушул жылдын аралыгында мен келгенде эле ушул эжени көрүп абдан сыймыктануу сезим ошондо эле пайда болгон. Себеби эженин ар бир сабагы ушунчалык чыгармачылык изденүүнүн негизинде жаралат. 50 жылдык күжүрмөн эмгектин аркасында эмне деген жүздөгөн, миңдеген окуучуларды мектеп босогосунан узатып, турмуш жолуна аттандырып келди. Алардын бардыгы ошо эжеге ыраазычылыгын айтып келип кеткени да биз үчүн чоң тарбия. Эже сабагына, ошондой эле сабактан сырткаркы учурларда дагы көптөгөн тарбиялык иштерди, ар кандай илимий конференцияларды дагы ушундай жоопкерчиликтүү менен аткарат. Эженин ушундай эмгегинин аркасында бүгүнкү күндө эмгек сиңирген мугалими алып аткандыгы бизди да кубанычка бөлөп отурат. Эжеге чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалоо менен дагы кайрат күч менен көптөгөн жаш муундарга тарбия бере беришине тилектешмин. Калктарында учуп кеткен да. Анан ошону алып туруп анан кийин Казанга курган. Өлкө боюнча Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы белгиленип келет. Бул саамда Өмүркүл Карачева окуучуларга ушул темада сабак өттү. Тарых сабагы Кыргыз мамлекетинин түптөлүшү, ага салым кошкон инсандардын тарых таржымалы, мамлекетке жасаган эбегейсиз эмгектерин айтып берет. Биздин мектепте Өмүркүл эже жетектеген тарых музейи бар. Ар бир тарых сабагы өтүлгөн сайын Өмүркүл эже бизди ушул тарых музейине алып келип, ар кандай байыркы кыргыздар кандай буюмдарды колдонуп келген, кандай жерде жашашкан, кандай турмушта жашашкан, ошонун баарын көрсөтүп маалымат берет. Мисалы айта кетсем, боз үйдүн бөлүктөрүн өтөбүз, боз үйдүн сырткы жасалгаларын, боз үйдүн ичиндеги буюмдарды өтөбүз. Бул сабак аркылуу биз кыргыздын илгерки турмушун, колдонуп келген оокаттарын муундан муунга өткөргөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү сабакта Өмүркүл эжебиз тарых сабагын өттү. Ал сабакта Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын өттү. Мамлекеттин канчалык өнүктөгөнүн айтып берди жана өнүгүүсүнө кайсы адамдар салым кошкондорун да айтып берди. Кийин биз дагы өнүктүрүп, биз да ошо мамлекет үчүн салымыбызды кошуп, жакшы окуп, жакшы окушубуз керек. Өмүркүл Карачеваны окуучулары кесиптештери сыйлайт. Анын билим берүүдөгү өзгөчө мамилеси балдардагы мекенге болгон сүйүүнү ойготуп, терең тарбиялык касиетке ээ. Мына ошондо кыргыз элинин мамлекетинин түзүлүшү бизди андан ары өнүктүрүп, мыкты
инсандардан болот деп ишенем мен силерге.